Спорт каналдын берүүлөрүн Түз эфирде Арена программасы улантат. Саламатсыздарбы? Студияда мен Адинай Курманова. Бүгүнкү программада Кыргызстанда алгачкы жолу тартылган спорттук сериал «Стимул» туурасында кеп кылабыз. «Стимул» сериалы азыркы учурда коомдук биринчи каналда, ошондой эле КТРК спорт каналында көрсөтүлүүдө. Мындан тышкары YouTube каналынан дагы «Стимул» деп издеп көрсөңүздөр болот. Бул сериалда 4 спорттун багыты боюнча спортчулардын жашоосу баяндалат. Эң алгач дал ушул сериал туурасында кыскача кийинки материалдан таанышып алыңыздар. Андан соң студиябызда дал ушул сериалдын жаратуучулары, ошондой эле баш каармандар менен маек курабыз. Мага тиешелүү баалуу бир ат бар. Ошону алып чыгып бересиң. Атты каяка алып баратасың? Эмне коюң, эшектин чыгабызбы? Жашсыңар. Күчүңөр барда көп нерсеге жетишип, өзүңөрдү көрсөтүп калбайсыңарбы? Эмгек кылган киши ошол ийгиликке жетет. Уктуңарбы? Негизги күрөш кайерде эмес, мына бул жерде. Вставай, жабый! Спортто эң башкысы жоопкерчилик. Чемпион болуп, силерге талаада тезек берүү эмес. Ат батың менен кошо оюнга чыкпай калыптырбы? Чыгарбай койчу сен эмес. Оюнга чыгабыз. Уборщик. Тазала, шаар деген таза болуш керек. Ушунча жыл өмүрүңдү спортко арнагандан кийин до конца туруп кой да. Бокс таштаган канча болду? Болгон эл жер Кыргызстан аброю болуп атпайбы? Балам дебе, сен ага татыктуу эмессиң. Арена программасын улантабыз. Жогоруда дагы белгилеп өткөндөй, Кыргызстанда алгачкы жолу тартылган спорттук сериал «Стимул» туурасында кеп кылабыз. Буга отурлай студиябызга конокко дал ушул «Стимул» долбоорунун автору Темирлан Жумабековду, ошондой эле сериалда башкы каармандардын ролун аткарган Сейитбек Анарбек уулу, учурдагы Сары Өзөн командасынын оюнчусун студиябызга конокко чакырганбыз. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келдиңиздер. Азыркы учурда «Стимул» сериалы жалпы көрүүчүлөр тарабынан жакшы кабыл алынып көрүлүп жаткан учуру. Муну биз YouTube каналдагы дагы көрүүчүлөрдүн саны боюнча дагы билсек болот. Эң алгач Темирлан мырза, сизге кайрылайын. Сериалды тартуу идеясы кайдан келди? Аталышы эмне үчүн «Стимул» деп аталып калды? Сериалды тартуу боюнча айтып берсеңиз. Буга чейин 2017-жылы ушул спорт жаатындагы «Стимул» деп долбоор ачканбыз. Ошол элеттен чыккан, спортко жаңы кадам таштаган спортчулардын өмүр таржымалуу тууралуу документалдык фильмдер тартып баштадык. Ушул 4-5 жылдар ичинде Кыргызстандагы бир нече спорттун түрү боюнча бир 70ке жакын документалдык фильм тарттык да, анан алар менен аралашып, алар кандай жашайт, спортто кандай кыйынчылыктар бар, анан аларды изилдеп бүткөндөн кийин азыр эми учурда Кыргызстанда сериал жааты абдан өнүгүп баштады. Ар кандай жанрдагы сериалдар чыгып баштады да арты артынанчы. Анан ой келди, ушул спорт жаатын чагылдырган, ушул бир тарбиялык мааниси болгон бир сериал тартып көрбөйлү деп, ушу биздин сериал тарткан Гүлчөрө деген жигитке, операторубузга мен сунуш киргиздим, ушундай кандай карайсың деп. Анан ал макул болду. Анан атын кандай кылабыз деди. Анан буга чейин ошо «Стимул» деген долбоор чыгып жүргөн да, коомчулукта, спорт жаатында жүргөн коомчулукта бир кандайдыр бир өзүнүн орду бар эле да. Анан ошол боюнча эле ошонун негизинде тарталы деп анан баштап калдык. Сериалда жөнөкөй эле каармандар, жөнөкөй эле жашоодогу спортчу болгон эле адамдар аткарган десек болот. Анан актерлорду кантип тандап алдыңыздар? Негизи көп учурда бизде баягы буга чейин 1-2 көркөм тасма тартылган спорт жаатындачы, бирок ал жерде спортчулар эмес, актерлор ойношкон да. Анан көп учурда мисалы спортчулар көрүп алып, бул мындай эмес, мындай болбойт дешип, баягы актер балким ошол сценада өзүнүн кандайдыр бир актерлук чеберчилигин мыкты аткарышы мүмкүн, бирок спорт айдыңына келгенде алар мындай толук кандуу чагылдырып бере албайт экен да. Эми аны дайындаш үчүн көп убакыт керек. Ал актерди алып барып спортчу кылышың керек. Мисалы көчөдөн эле бир актерди кармап аны алып барып атка мингизип улакчы кылыш аябай мындай кыйынга турат да. Андыктан
ошол спортчулардын эле өздөрүн ошо ролго тартып көрөлү, балким алар ойной алат деп анан ошол чечимге токтолгонбуз да. Сериалда айтып өткөндөй 4 багытта кетет. Тактап айтканда бокс, көкбөрү, дзюдо жана эркин күрөш. Анан көкбөрү боюнча Сейитбек Анарбек уулун тандап алыптырсыз. Эмне үчүн Сейитбек Анарбек уулуна токтолдуңуз? Негизи башында биз ошо 3 спорттун түрү менен баштаганбыз. Анан бизге ошол коомчулуктан комментарийлер жазып баштады. Ошол көкбөрүнү да кошпойсуңарбы? Эмне дегенде көкбөрүнүн аудиториясы, көкбөрүнүн көрөрмандары, көкбөрү сүйүүчүлөр, негизи эле жылкы сүйүүчүлөр абдан көп да коомчулукта. Анан ошону мейли анда кошолу деп, ошол көкбөрү тармагын кошкондо эле мен дароо эле ошол Сейитбекти элестетип сценарий жазганбыз да. Эмне дегенде Сейитбекти буга чейин Сейитбек тууралуу көркөм тасмаларды, документалдык тасмаларды, интервьюларды алып жүргөндө Сейитбектин кандайдыр бир актёрчулук чеберчилигин билчүмүн да. Анан Сейитбекке да сунуш киргиздим, ушундай кандай карайсың, тартылып көрбөйсүң десем, макул болду, анан башталып калды да. Эң сонун Сейитбек мырза, эми сизге кайрылайын. Сериалга сунуш түшкөндө дароо эле кабыл алдыңызбы? Сизде кандай ой болду? Кандай аткарам деп чочуладыңызбы? Ооба, башында эң биринчи Темирлан байке ошо сериал тартабыз, кино тартабыз дегенде биринчи корктум. Аны аткарыш керек, жана баягы кино буга чейин мындай эле интервьюлар берип жүргөнбүз да. Бул кино деген өтө чоң нерсе экен да. Кинодон өтө эле оор болду башында, жаңы башталганда. Анан бара-бара улам кайталаган сайын уже чарчай баштайт экенсиң да. Анан ошону кайталабайын деп бир дубль менен бүтүргөнгө аракет кылаттык да. Башында өтө эле оор болду, бирок сериалга тартылабыз дегенде эле сразу эле макул болгом. Неге дегенде бул көкбөрү жагынан дагы бир жакшы көрүнүштөр болот го деген ойдобуз. Артыбыздан да жаш балдар көрүп, мүмкүн ошо кызыккандар дагы үйрөнүп кетеби деген ой. Стимул сериалын аз эле тартуучу топто аз эле адам болгондугун билебиз. Жалпысынан канча адам иштеди, командада кимдер болду? Негизи мындай долбоордо кеминде бир 20-30 адам эмгектениш керек да. Анан бул жерде ошол бизди финансылык жак абдан кыйнап койду да, колдоо болбогондугуна байланыштуу. Бир эле мисалы бир нече адамдын жасай турган ишти бир эле адам жасап коет да. Мисалы оператор бир гана операторлук кесипте эмес, ал барып ошол сүрөтчү болот, кайра барып свет коет, грим жасап калган учурлар болот. Негизинен ошо сценарист инилерибиз келди, Ороз деген, Гүлчоро Нурсейитов, анан ошол чоронун студент окуучулары бар болчу, ошолор келип бизге көмөк көрсөтүп жардам берди. Айрым учурда биздин актерлорубуз өздөрү мисалы баягы уюштуруу жактарына, мисалы көкбөрүнү тартып атканда Сейитбек ошол формаларды таап берип, аттарды таап берип, балдарды алып келип берип, мындай колдоо көрсөтүп атышты. Ошол тартылып аткан актерлорубуз дагы, машыктыруучуларыбыз жардам беришти да. Мындай айтканда ошол 3-4 адам баягы үзгүлтүксүз эмгектеништи. Сценарий канча убакытта жазылды? Анан жалпы бул сериалды тартууга канча убакыт керектелди? Негизи башында биз ошол корктук да, кандай болот, эмне болуп калат. Эмне дегенде эми чоң жоопкерчилик, аны баягы кинону туура эмес багытта тартып алсаң дагы өзүнүн терс таасирин тийгизип коюш мүмкүн да. Анан алгач бир 2 сценарийге эле 2 серияга сценарий жазып, анан тартып көрөлү деп ошол Миңгиш жергесине барып тартып көргөндө ийгиликтүү болду. Анан кийин уласак болот экен деп ары карай улап тартып баштадык. Жалпысынан ошол октябрь 2020 жылы октябрь айларында башталган. Акыркы аяткы сценаларын көчө ошо Нооруз турниринде болгон Чолпон Ата шаарында барып Сейитбектин сценаларынын акыркы эмелерин тартып бүттүк да. Ошондо бир 2 жылга созулуп калды. Анан эми сценарий боюнча айтканда, сценарий ошол тартылып аткан учурда аябай көп өзгөрүүгө душар болду. Себеп дегенде булар эми чыныгып баягы тажрыйбалуу актерлор болбогондуктан алар баягы биз жазган кээде актерлорго ылайыктап жазып алып, аларды алып барганда кээ бир айрым сценаларды толук кандуу ойноп бере албаганга байланыштуу өзгөрүп калды. Сейитбектин сценасы такыр өзгөрдү да. Башында биз тартып баштаганбыз, Сейитбекке жазылып, анан кийин бир аз кокустатып алып, бутун баягы атка мингенге бир аз убакыт керек болуп калды да. Анан ошол Сейитбектин сценасын такыр өзгөрттүк да, бурмалап ошол баягы бутуна байланыштуу, травма алганына байланыштуу өзгөрдү.
Мурдагы өзгөрбөгөн сценарий кандай болчу? Кандай багытта уланмак? Эми ал өзгөрбөгөн сценарий боюнча такыр башкача болчу, мындай эмелер болмок. Теги тоскоолдуктар бар эле анын ичинде да. Бирок Сейитбектин көбүрөөк баягы улак ойногон эмелери көбүрөөк кетмек да. Бул жерде баягы аз болуп калды, себеп дегенде ошол бутту жаракат алганга байланыштуу, аттын үстүндө Сейитбектин ойногон кадрлары азыраак болуп калды да. Жаракатты кино сериал тартылганга чейин эле жаракат алгансыз? Жок, эң биринчи ошо тартабыз деп негизи айтылгандан кийин жаракат алдым да. Жаракатка чейин тартылдык беле же тартылбай эле эстен чыгып кетти. Экисине Тартылганбыз жаракатка чейин. Андан кийин ошо жаракаттан кийин тартылып баштадым да. Эң башында уште Ак Бата деген жакка барып, анда да байкер менен кыйналып, аябай кыйналдык ошол жерден. Мен да эметип ак сапасчымын, бутум до конца айга элек болчу да. Ошо бирөөбүз сумка көтөрүп, бирөөбүз камера көтөрүп иш кылып, бул Темирлан байкелер үчөө эле тартып жүрдү да. Мен ойлогом, баягы кино тартат десе ушундук немелер келет го деп. Команда келет. Команда келет го депчи. Бияктан ошо үчөө эле баарын тартып койду. Буга чейин дагы айтып өткөндөй, ошо жашоодогу эле спортчулар дагы тартылды дедик. Алардын арасында Өмүрбек Малабеков дагы бар. Мындан тышкары Мирлан Түркбай уулун дагы айрым сахналардан көрсөк болот. Ошондой эле жашоодогу эле дзюдоистка биздин спортчубуз жана эркин күрөш боюнча кино тартылгандан мурда жөнөкөй эле жаран болсо, сериалдан кийин спорт менен машыгып баштаптыр. Мындан тышкары сериалдын каармандарында кандай өзгөрүүлөр болду? Сериалдын каармандары ошол жаш жеткинчек биздин инилерибиз ойношот, 2-3 бала. Алардын ошо бирөөсү башында спортто жүргөн бала эле да. Анан биз тартып баштап, тартылгандан кийин биз барсак, ал айтат, мен спортто таштап актер болом деди да. Эмне дегенде актерчулук өзүнө да жакты, мындай ролдун дагы образын жакшы чыгарып берди. Тескеринче Берик балабыз болсо, ошол тартылгандан кийин ошол эл аралык даражадагы спорт жерлери менен кошо жүрүп, баягы спортчулардын мындай оош кыйышын бир аз болсо да баамдап калгандан кийин ошол ал болсо спортко кадам таштады да. Мен ошо келечекте чемпион болмоюнча спорт таштабайм деп аз алектенип атат. Бул кайсы каарман эле? Ал ошол бокс жаатында жүргөн жана Өмүрбек менен чогуу ойногон бала болчу, ошо балдар үйүнөн чыккан. Ал азыр ошо бокстан эметип, күрөш жаатында барып, ошол күрөш менен алектенип атат да. Эң сонун сериалда Миң кушта тартылгандыгын билебиз. Мындан тышкары Бишкек шаарында тартылган. Анан локацияларды тартуу боюнча кимдер жардам берди? Кандай тандап алдыңыздар? Негизи мен башында ошол Миң кушка барып көрүп, анан Миң куштун көргөндө эле ой пайда болгон, ушул жерде бир нерсе тартсак болот эле деп, анан эң алгач ошол Миң кушка мен алып бардым. Андан кийин ошо Көкбөрүн сценалары болсо, ошо Сейитбектин айылында тартылды. Ошо Сейитбектин жайлоосунда тарттык. Анан көбүнесе ошол биздин актерлорубуз жардам берди да бизге, баягы ишке ашырганга, уюштуруу жактарына. Себеби биз мисалы жайлоого барып боз үй тиге албайт элек, ал жерге бээни байлап, баягы кымсыз кылып дагы эметкенге такыр мүмкүнчүлүк жок эле да. Ошонун баарын ошол Сейитбек уюштуруп берди. Бейлерди байлап, аттардын баарын таап берип. Негизи чүй өрөөнүндө Бишкекте ат табыш өтө эле кыйын экен да. Баягы күн ысык туш келип калды съемкалар. Ал убакта эч ким улакка атын бербейт экен. Ошол убакта ошол аттардын баарын Сейитбек таап берди да бизге. Сериал тартуу учурунда ошо актерлорго жараша дагы сценарийлер өзгөрүп кетти. Айрым учурда сөздөрү кыскартылса, айрым учурда кошулуп кетти деп айтылып калды. Бул сериалда сиз үчүн эмне кыйын болду? Кайсы сөздөрдү айтуу же болбосо ролуңузду аткарууда кандай кыйынчылыктар болду? Кыйналганда мындай баягы сценарийди окудуп, анан кайра ошону кайталаш өтө кыйын экен негизичи. Анан бул Темирлан байкелерден да суранып, ушуну кайталабай эле мындай эле өзүбүздүн сөз менен эле айта бербейликпи деп суранып, көп жерден өзүбүздүн сөз менен болуп кетти да. Баягы сценарийди угубайчы. Кыйналганда эле эч нерсе болгон жок, просто жана улам кайра тартылганда ошол кыйын экен да. Баягы айтып берип атып, кайра окшошпой калып, ошонусунан эле кыйналбасак мындай кыйналган жокпуз.
Сиз тартуу учурунда көп ишти өзүңүз аткардыңыз. Айрым учурда гримин дагы өзүңүз жасадыңыз, костюмдарын дагы өзүңүз таптыңыз, сценарийин жаздыңыз. Актерлорду тартууда эмне кыйынчылык болду сизге? Эми актерлор тартууда негизи ошол биздин досторубуз, тааныш инилерибиз болду да көбүнчөчү. Анан ошо уюштуруу жагынан бир аз кыйналдык. Анан эми булар чеберчилик, ошол булардын жашоосу актёрчулук кесип болбогондон кийин эми ар кимдин өзүнүн жумушу бар. Кээ бирлер баягы спорттук дайындык болуп сборлорго кетип калат, спорттук биринчиликтер мелдештерге кетип калат. Анан алардан ал учурда сырыф кылганга мүмкүнчүлүк жок эле да бизде. Анан ошол убакыт жагынан бир аз кыйналдык да. Айрым учурлар ошо орозо малына туш келип калды. Түнкүсүн иштеп аттык. Ооз ачкандан ооз бекиткенге чейин. Кээ бир учурларда баягы локация негизи кыш мезгилинде, окуянын көбү кыш мезгилинде болмок. Анан күн ысып кетти. Актерлорду баягы эшикте жайкысын кыш мезгили кылып тарткан учурлар болду. Аларга ысык кадимкидей пальтолорду кийгизип алып, биз болсо берки жакта жеңил кийин футболкачан турабыз. Алар болсо кышкы кийим менен тердеп, кыйналышып тартылып беришти да. Анан ушул учурдан пайдаланып жанымда отурган Сейитбекке, ошол эле биздин досторубузга, ошол жерде роль жараткан ар бир ошол сериалга салымы бар адамдарга ыраазычылык айтып кетким келет. Себеби алардын мындай колдоосу жок, ишке ашырыш такыр мүмкүн маселе да. Дагы бир нерсени кыстарып койгум келет. Көп азыр комментарийлерди окуп калып атам, баягы актерлор ролдорун мындай аткарып коюптур, тигинтип коюштур депчи. Анан эгер чынында алар кесипкөй актер болсо, ошентип айтышса туураак болмок. Бул жерде бир дагы мисалы 3 гана актер тартылды, алар баягы кыска эпизоддордо тартылган. Калган баш каармандардын баардыгы, ошол чөйрөздө жүргөндүн баардыгы камера эмне экенин билбеген, жөнөкөй баягы жарандар тартылды. Аларды деле дайындап барып, баягы кандайдыр бир курстардан өткөрүп тартсак деле болот эле. Баардыгы келип ошол акча каражаттын жоктугуна байланыштуу. Ошол аз убакыттын ичинде жыйынтыктаганга туура келип калды. Финансылык жактан колдоо аз болду деп айтып өттүңүз. Буга чейин кимдерге кайрылып көрдүңүз? Балким демөөрчү болуп бериңиз деп. Анан кимдер жардам бере алды? Анан негизи баягы аттарын атаганда деле туура эмес болуп калат болуш керек. Баягы иш башталып атканда кыйратпабыз, минтебиз, жасай бергиле деп айтышкандан көбү баягы чын-чынына келгенде мындай финансылык жактан бир дагы эч ким колдоо көрсөтө алган жок да. Анан айрым ошол биздин иштешип жүргөн байкелер бар, ошолор бир аз баягы көмөктөшүп берди да. Баягы финансы жактан эмес, кандайдыр бир деңгээлде ошол тамак аш жагына, уюштуруу жагына, балким бир формалар жагына бизге колдоо көрсөтүп берди. 2021 жылы жаңылбасам коомдук биринчи каналдын атайын залында презентация болгондо көпчүлүк аттуу баштуу же болбосо ошо федерациялардан адамдар келип дагы көп болушкан, алар дагы колдоорун билгизишкен болчу, бирок бул нерседен көпчүлүгү жардам берилбей калган экен. Негизи эми бизде мындай экен да, баягы федерацияларга деле биз барып баягы мындай муну кылып бергиле деп деле мындай үстү салганга барган жокпуз. Эми алар деле азыр спорт жагын жакшы айрым иштерин көрүп калып атабыз. Эми өздөрүнүн курама команданы мындай толуктап жакшы бага албаган федерациялар бар да. Анан аларга барып биз ушинтип сериал тартабыз десек мындай кабыл албагандай эле болмок да. Анан ошол дзюдо федерациясы, ошо көк бөрү федерациясы бир аз уюштуруу жактарына көмөк көрсөттү. Анан мындай толук кандуу бир дагы федерация дагы ошол госагентство НОК дагы эч кандай бир дагы колдоо көрсөткөн жок. Көпчүлүк мелдеш учурундагы сценалары атайын ошо чын эле мелдеш болгон учурда тартылган экен. Мисалы акыркы сценасындагы көк бөрүгө барып тартып келдиңиз. Ошондой эле дзюдо боюнча Азия чемпионаты өтүп жаткан учурда тартылган экен. Ушул боюнча кандай кызыктуу окуя болгон? Биз негизи ошол мелдеш уюштурганга каражат жок. Анан ошол мелдеш болуп аткан убакта бир ортодогу бир жарым саат болобу, 40 мүнөт болобу дем алуу болуп калганда суранып алып, анан тартканга туура келип атты. Анан ошол биздин Азия биринчилиги өткөндө ал жерде биздин каарманыбыз менен ошол тиги сырттан келген эл аралык
класстагы башка өлкөнүн спортчулары катышыш керек болчу да, анан биз аз убакыт беришти, бир жарым саат убакыт берди. Ал жерде ошол бүткүл дүйнөлүк федерациянын өкүлдөрү, машыктыруучулар, келген коноктор, 30тан ашык мамлекет келди. Анан ошол Корея кызын бизге машыктыруучулар сүйлөшүп берди. Аны тартып атканда ал тил билбейт экен. Ага бир мындай басып бер деген сөздү айтыш үчүн ортодон 3 котормочу иштеп берип атты. Анан тигилер актер болбогондугуна байланыштуу сырт жакта абдан чоң өкүлдөр карап отурушту да биз тартып атканда. Алар болсо сүрдөшөт, кылып бер десек жасап бере албайт. Анан мындай бир кандай десем, орусча айтканда ушундай напряженно иштедик да. Аз бир 20 мүнөттүк убакыттын ичинде бир чоң сценаны тартып өткөнгө үлгүргөнгө аракет кылдык. Ал эми Көкбөрү боюнча беттештери тартууда кандай болду? Көкбөрү беттештери тартууда өтө эң оор тармак ошол Көкбөрү сценасы болду, себеп дегенде ал жерде ошол ат жок, эми тартыш кыйын да, анан аттарды азыр эч ким бере бербейт экен. Анан баягы ат табыш бизге көп кыйынчылык жаратып койду да. Анан ошо акыркы мына Чолпон Атада өткөн Норус турниринде барып ал жерде да тарттык Сейитбек менен. Анан ал жерде ошол Сейитбектер эртеси күнү оюнга чыгышмак да. Анан биз барып тартып атсак, ал бүт аттардын баары дайындалган, атайын оюнга тапталып турат. Аны баягы мындай ордунан козголтконго болбойт эле. Анан бир аз убакытка суруп алып мындай шашып иштеп аттык да. Эмне дегенде ал жерде болгула аттарды эз алдырышыбыз керек, көп тартканга болбойт деп. Анан баягы үстүдө бир кандайдыр бир нерсе мындай шаштырып аткандай болуп. Эми кыйынчылык да айтор. Сөз менен жеткириш кыйын. Түшүнүктүү. Буюрса бул сериалдын эл баалайт болуш керек, канчалык деңгээлде тартылганын. Сейитбек мырза, бул сериал сиздин көркөм тасмада тартылган биринчи ролуңуз болсо керек. Анан буга чейинки бир маегиңизде угуп калдым. Ошо сериал тарткан негизи эле экран артында иштеген адамдардын баардыгын сыйлап калдым деп. Өзүңүз бул ролду сериалды көргөндөн кийин кандай баа бере алдыңыз? Ар ким ар кандай айта берет экен, көрүп жүргөн, аралашып жүргөндөрүң, сеники мындайың окшошпойт экен, антигиңдейиң окшошпойт экен, бирок бул на самом деле ошол жерге барып тартылып көрсө, бул адам энди башынан өтмөйүнчө эч ким түшүнбөйт экен да. Мен деле мурун кино көргөндө ойлой берчүмүн, ушинтип койсо болмок, тигинтип болмок, мынтип болмок деп. Жана мисалы мындай алганда эле Көкбөрү деген киночу, ошондо деле биз деле сындаганбыз аябай отуруп, мынтип болмок экен деп. Бул жерин тиги атты мынтип кайрып ушул жагын көп сындаганбыз да, именно ошо Көкбөрү кинодончу. Бирок ошо камера артында иштеш бул өтө кыйын экен да. Биз оозубуз менен айта берет экенбиз, бирок ошону кылыш өтө кыйын экен. Бул ушу байкелерге да рахмат, чыдап бизди үйрөтүштү да, мындай айтканда. Биз эч нерсе билчү эмеспиз, билбейт делебиз. Ушуларды үйрөттү, тияк сөздөрдү, бияка басасың, тияка басасың. Мисалы оңго басып барат эле солго кайрылып кетесиң. Ошонун баарын үйрөтүштү да бизге. Сериалды азыр тартуу процессине катышып, андан кийин толук сериалды көргөндө сизде кандай сезимдер болду? Сезимдер башкача болот экен, өзүң айтып аткан нерселер мындай күтпөгөн жерден чыгып кетет экенсиң, ошол бир азыр мен өзүмө билинбейт эле, может сыртта адамдар эл баалайт да кандай тартылдык, эмне болду. Мен өзүмө сезимдер, бирок баягы өзүмдү кинодон көргөндө аябай кубанычтамын. Баа бере албайм мен өзүмө. Азыр болсо биз маегибизге кыскача тыныгуу берип туралы. Дал ушул Стимул сериалын тартып жатканда көптөгөн кызыктуу окуялар болгон. Дагы бир жолу эскертип өтсөк, Стимул сериалынын баш каармандарын чыныгы жашоодогу спортчулар аткарган, дээрлик көпчүлүгүн жөнөкөй эле биздин жарандарыбыз аткарган десек болот. Анда кийинки материалдан Стимул сериалын тартууда кандай кызыктар болгон таанышалы, андан соң маегибизди улантабыз. Күнүнө 500 сүйлөштүк деп айтып аткансыз. Общий 3 сенага $500. Арзан айтып атасың. Кошо бергилеш жок нерсеге эмнесин айыңыз. Сауык дегенде кетип менен шылайсыңар да. Кетчүптүн фотосу кандай? Не болду сен байке, планың бар эле го?
Көчмөндөр ойыны Көчмөндөр ойыны бар эле. Кадр 2 дубль 1. Жөндөр кайда? Турбай ордунда эле. Сарайды кара. Молодец. Ушинтип жүрүп улакчы болосуң. Биз деле жүрүп жүрүп ушинтип деген көп болуп кетип атат. Жок, ошондой болот. Жок, молодец деп туруп эле болду. Кадр 6 дубль 1. Оюнга аз эле убакыт калбады, кандайча жок? Таңгамал эле карагам турган болчу. Анан Мен оюмча бирөө урчуңду артып. сен пауза кармапсың атасың. Биринчи мен сонун айттым, биринчи сөзүңдүчү. Бат, эй. Кадр 6 дубль 5. Оюнга аз эле убакыт калбады, кандайча жок? Таңгамал эле карагам турган болчу. Анан Кетпи. Мунда акыркысы ушул да. Эшиктен кирпебиз. Карап турганда бул өзүнө келет. Карап турсак деле болот. Сөйтүп айткандан карайсыз. Азыр кайсы текти? Текст жок эле. Карап турасың анан. Музыкага киресиз, а? Бир топ текст айтылгандан кийин. Айтайын. Арена программасын түз эфирде улантабыз. Дагы бир жолу белгилеп өтсөк, бүгүнкү программада Кыргызстанда алгачкы жолу тартылган спорттук сериал «Стимул» туурасында кеп кылып жатабыз. Студиябызда конокто дал ушул «Стимул» долбоорунун автору Темирлан Жумабеков, ошондой эле сериалдагы башкы каармандардын бирөөсүн аткарган Сейитбек Анарбек уулу, ошондой эле азыркы учурда Сары Өзөн командасынын оюнчусу. Учурда сериал 6-бөлүмүн көрсөтүлдү. Дагы канча сериал болот? Жалпысынан биз алгач башында пландаганыбызда 13 серияга деп эме кылганбыз. Анан азыр ошол 12ге кыскарган. Анан 12 серия кылалы деп монтаж болуп аткан болчу. Анан азыр 11 серия кылалы деп чечтик. Кыскарттык да дагы. Эмнеге кыскартылып калды? Анан башынан бери эле ушу сериал 25-30 мүнөткө ылайыкташканбы? Негизи 30 мүнөт деп койгон элек, 30 мүнөт деп коюп, анан негизи 1 жылдан ашык монтаж болду да. Көп баягы көңүлгө туура келбеген сценалар, анан баягы ортодогу бир аз созулуп калган кадрлардын көбүн кыскартып отуруп 25 мүнөткө кылганбыз. Анан ошо акыркы 11 серияны бир аз ошо узунураак кылып эле бир эле серия менен бүтүрөлү дедик да. 12 серия кылсак бир аз созулуп калчу да экен, анан 11 серия менен жыйынтыктайлы деп бүтүрүп атабыз. Бул сериалда сиздин көп машина сүзүп кеткен учурлары бар, ошондой эле больницада дагы тартылган учурлары бар. Анан сиз үчүн эң таасирдүү учуру кайсыл болду? Мен үчүн эң таасирдүүсү больницада болду. Эмнеге дегенде өзүм да жаңы эле операция болуп, бир 2 күн ушундай болгон. Анан баягы кинону тартыш үчүн байкелер айтканда макул болуп, өзүм да аябай кыйналып тургам ошондо. Тартылып аткандан кийин до конца бүтүрөлү дегенден кийин макул деп ошондо. Эми таасирдүүсү билбейтмин, баягы тартыла берип өзүм деле түшүнбөй калдым көп нерсеничи. Баягы азыр кинодон көрүп атып, тиягы мынагул жагы чыгат деп атсаң, күтпөгөн жери чыгат экен да. Жашоодогу Сейитбек мырза менен сериалдагы улакчынын кандай окшоштуктары бар? Эми сериал менен билбейм, анын окшоштуктары ошол эле Сейитбек болуп атат го дейм. Эметкенде эле жашоодо болуп аткандай эле аткардык ошо колдон келишинче. Ошондой эле сценарийдагы Сейитбек мырзага атайын ылайыкташкан. Биз ошо жазып атканда эмнеден дейм, Сейитбектин жүрүм турумун кантип сүйлөйт, эмне деп сүйлөйт, ошого ылайыктап жазганбыз. Анан башында өзү айтып атпайбы, бир аз кыйналды эң алгачкы сценаларда. Баягы образга кире албай кыйналган кийин мындай түшүнүп кетти да, бул жерде мынтиш керек экен, эге мен бул жерде мындай эле айтып койбойм, мындай жок, мынтиш керек экен деп эле ал сценарийди бир карап алып эле анан өзүнүн сөзү менен баягы жашоодогудой кылып өзүн эле ойноду да, өзүн эле жашоосун өзү аткарды. Анан кийин баягы биз күлүп калдык, тиги
профессионал актерлордон кем калбай калды, сен уже актерсуң депчи мындай. Бизге эле айтса, бул жери мындай кылып койсоң да деп туруп эле. Бизди башкаргандай тамашалап калган учурлар болуп коет, аябай жай тартат экенсиңер, бат-бат бияка жылдыргыла, кадрыңар бияка кыла депчи. Анан ошо өзүнүн эле образын жаратты десем туура болот да. 4 багытта кетет деп айттык. Анан эмне үчүн ушул спорт түрлөрүн тандап алдыңыз? Көкбөрү көбүнчө күйөрмандардан келген сунуш экен, ал эми 3 түрүн эмне үчүн ушул түрлөрүнө токтолдуңуз? Эми күрөштү эң алгач ошо күрөшкө жасылды. Биринчи эң алгач күрөш менен баштагам. Себеби эми кыргыздын канына сиңип калган спорт да бул күрөш, өтө ата-бабыздан келаткан күрөш спорт. Ошо эң алгач күрөш менен баштадык. Федерация, дзюдонун федерация кошулганы себеби ошол биздин Кыргызстандагы эң жакшы иштеп аткан, мен жеке ой пикирим, жакшы иштеп аткан федерациялардын бири. Абдан жакшы ийгиликтерге жетишип, спортчулары дагы биздин тарыхыбызда болбогон чемпионаттарды өткөрүп атат бийик деңгээлдерде. Анан ошол дзюдо тармагы кошулду. Бокс тармагы болсо тетирисинче абдан бизде башкы каарманыбыз ошол өзү дагы бир 20 жылдан ашык бокста жүргөн жигит, бокска өмүрүн арнаган. Бирок учурда азыр ошол бокстун деңгээли ошол каарманыбыздай эле көчө шыпырган акыбалга түшүп калды да. Анан ошол бокс тармагын ошон үчүн кошконбуз. Ошол балким бир кандайдыр бир колдоочу адамдар көрсө, бир бокс тармагын өнүктүрөбү деген ойдо. Өзгөчө ошо Өмүрбек Малабековду биз Кыргызстандагы алдыңкы мушкерлердин бир катары билебиз. Андан кийин кесиптик жолундагы жыйынтыктаган, азыркы учурда мелдештерге катышпайт. Мен жеке өзүм үчүн дагы Өмүрбек Малабековдун аткарган ролдору, ошол көчө шыпырган сахналары мен үчүн дагы өтө таасирдүү болду. Мындай ыйлаткандай абалда болду да. Мындан тышкары Аянанын дагы аткарган ролу абдан жакты. Кыздардын арасынан аткарган жана бул Аянага, спортчуга кантип токтолуп калдыңыз эле? Негизи дзюдо тармагында бир аз ошол залдар менен, агайлар менен эжелерди таанычым, анан ошолорго кайрылдым. Ушул дзюдо тармагында ошо актерлук чеберчилиги бар кыздардан болсо жиберип көрүңүздөр кастингке деп, ошо биздин эмгек сиңирген машыктыруучубуз бар, Тахмин Анварна деген, көп жылдан бери ошол дзюдо тармагында иштеп келет. Кол алында көптөгөн кыздар бар. Анан ошо Тахмин Анварна жиберди бизге, ошол Аянаны байкап көргүлө, балким туура келет депчи. Анан биз тапшырма бердик, аткарып көрдү. Андан башка дагы биз башка кыздарда иштегенбиз, бирок Аянанын негизи эле ошол актерлук чеберчилиги эмес, анын ошол негизи эле кандайдыр бир характери бизге аябай жакты да. Эмне дегенде ачка иштейбиз, ток иштейбиз, күндө, түндө, ысыкта, суукта иштеп аттык. Анан баягы ыйлактабаган, чыдамкай кыз керек болду да, баарын баягы макул боло турган. Аяна ошол жагынан бизге туура келип, анан Аянаны тандадык. Арена программасын улантабыз. Бүгүнкү программада Кыргызстанда алгачкы жолу тартылган спорттук сериал «Стимул» туурасында кеп кылып жатабыз. Сейитбек мырза, сизге кайрылайын. Жакында гана Нооруз майрамына карата уюштурулган турнир аяктады. Бул мелдеш боюнча да кыскача суроо берип кетпесем болбойт. Турнир кандай өттү? Жана өзүңүз дагы жаңы атыңыз менен чыктыңыз окшойт. Жаңы ат менен оюнга чыгуу кыйынчылык жараткан жокпу? Ооба, турнир жакшы деңгээлде өттү. Негизи уюштуруу жагы жакшы болду, бирок погода аябай начар болуп калды. Өзүңүздөр көргөндөй жамгыр жаап, баткак күнүгө ошо жамгырда тарттык. Дубайсан деп жаңы ат мингем. Ал ат менен башында жакшы эле тил табышып атканбыз. Бирок эми баягы жаңы ат менен оюн жүргүзүш өтө кыйын да. Бир оюнда эле жүрүп кетиш өтө эле кыйын болот. Буюрса эми дагы алдыда оюндар бар, ошого жакшылап мыктап даярдап. Аттын көп сырларын билбей аттым. Кайсыл жерден чыгып кетет, кайсыл жерден улак алсаң казанга барат, ошол сырын көп жерден билбей калдым да. Ат жаңы болгондуктанчы. Нооруз турнири жакшы өттү. Буюрса эми 9 май алдыда. 9 майга даярданабыз. Буюрса утабыз деген ниеттебиз. Ушул утулганыбыз бизге аябай чыйралтты да. Биз өз ошибкаларыбызды көрдүк. Аттарыбызды алмаштырабыз. Кайсы аттар жарабай калганын баарын, ошолордун баарын көрүп, билип, ушул оюнда чыйралдык десем болот да. Биз дагы баягы эски Сара Өзөнүнөн 4 эле бала калганбыз да. Калгандары бөлөк командадан келишип, мурун деле ойноп жүргөнбүз, бирок
командада сыйгырыныч деген бошкек да. Ошол да балдар бири-бирибизди көп түшүнө албай калдык ушул оюндачы. Бара-бара буюрса оюндар жүрө берсе, аттарды алмаштырып балдар бири-бирибиз менен түшүнүшүп, жакшы оюндар көргөзөбүз деп үмүт менен даярданабыз. Жаңы аттын жакшы сырын билбей калдым деп айттыңыз. Мелдешке чейин канча жолу машыгып, же болбосо ошо чогуу машыккансыз? Машыгууларда бири-бириңди карайсың да, аяйсың, ат салбайсың, оюн эмес да алчы. Ат менен аттагы кичине ошо бутунан кокустап машыгууларда аксап атканда, ошондо бир эле жолу машыгууга бир эле жолу минип калгам. Андан кийин ошо оюнга эле чыгып кеттик сразу. Түшүнүктүү. Стимул сериалы 11 сериал менен биринчи аяктайт экен. Бул сериалдагы уланабы кандай болот? Негизи башында биз ошо план койгондо сезон менен тартмакпыз. Анан ушул кыйынчылыктарды көргөндөн кийин мындай бир аз ойлонуп атабыз, бирок эгер Кудай буйрса, эгер финансы жактан колдоо болсо, каталар аябай көп да бул жактачы. Биздин баягы каражаттын жоктугунун айынан ошол эптеп жыйынтыктап койгонго туура келип атат да. Эми баштаган ишти сөзсүз түрдө кандай болсо дагы аягына чыгарыш керек да. Орто жолдо калып калган туура эмес болот. Ошондуктан Кудай буйрса, эгер финансы жактан бир колдоо болуп калса, биз ошо мыкты деңгээлде кылып, мындан дагы аябай жакшы кылып ийине чыгарып тартканга кудуретибиз жетет. Кудай буйрса, эгер колдоо болуп калса, улантабыз. Эгер колдоочулар чыксачы. Сериалды көргөндөр буйрса, колдоочулар чыгат деген биз дагы ишеничтебиз жана үмүт кылабыз. Дагы бир суроо бербесем болбойт. Ошо сериал тартылып жаткан учурда ошо камералар урдалып кеткен дагы учурлар болгон. Кийин булар табылдыбы, же болбосо ошо камера урдалгандан кийин, андан кийин кайсы камералар менен тарттыңыздар, кандай болду? Ошол негизи бизде тартылып аткан техниканын баардыгы ошо биздин операторубуз Гүлчоро деген жигиттики болчу. Анан бир 2-3 сериясын тарткандан кийин эле Чоро айтып калды ушундай түндө. Күндүз эле кечке жуук экен, ошо машина менен бир эмес 2 камераны урдап кетти деп калды. Анан ошо досторубуздан сурап, ар кимден, тааныштардан сурап тартып баштадык. Анан бул жакта ошо Бактияр Жеңишбекович деген жетекчибизге кайрылганда, ал ошол бизге 1 айлык мөөнөткө камера бөлүп берди, техника корпорациянын атынан. Бирок ал убакта биз тартып жетишпей калдык. Анан Чоро кайра өзү жаңы камера сатып алып, анан ошол камера менен жыйынтыктап атабыз азыр. Бизге бөлүнгөн убакыт тез эле соңуна келип калыптыр. Сиздерге эркин микрофон узаталы, көрүүчүлөргө кайрылып өтүңүздөр. Мен ошол ар бир сериалга тартылган, ошол жардам көрсөткөн, көмөктөшкөн ар бир ошол биздин досторубузга, агайларыбызга, ийни карындаштарыбыздын баардыгына терең ыраазычылык билдирип кетем. Кудай буйрса, ошол сериал кандайдыр бир деңгээлде өз максатын тапса, ошол максатка ар бириңердин салымыңар бар деп. Ошо сиздерге да рахмат. Ушундай жакшы бизге эфир куруп бергениңиздер үчүн. Рахмат, Сейитбек мырза. Ушу стимул деген долбоорду иштеп чыккан ушу Байкелеге чоң рахмат негизи. Муну ар бирөө эле тарта бербейт да. Биз да ушунун артынан сериалга, киного тартылып калдык. Элибизде тынччылык болсун, аманчылык болсун, ушундай дагы көп-көптөгөн сериал, долбоорлор тартыла берсин. Чоң рахмат студиябызга келип маек бергениңиздер үчүн. Сериалду тартуу чындыгында оңой эмес, анын аркасында канчалаган эмгек жаткандыгын көпчүлүк билбесе керек. Бул сериал өз максатына жетет деген ишеничтебиз жана сериалдын калган сезондорун тартууга дагы демөөрчүлөр чыгат деп үмүт кылабыз. Темирлан мырза, Сейитбек мырза, сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Өзгөчө Темирлан мырза, сериалды ушундай тартып, эч кандай каражат жок болсо дагы алып чыкканыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Алдыда ийгиликтер болсун. Арена программасында бүгүн конокто Стимул сериалынын жаратуучусу десек болот Темирлан Жумабеков, ошондой эле Сары Өзөн командасынын оюнчусу, Стимул сериалында башкы каармандардын ролун жараткан Сейитбек Анарбек уулу студиябызда конокто болду. Ал эми программаны мен Адинай Курманова алып бардым. Кийинки эфирлерден амандашканча.